Кыргыз Республикасында коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө жаңы мыйзам кабыл алынды. Бул мыйзам мамлекеттик башкаруу системасында түшүнүксүз, бүдөмүк жагдайлар болбошу керектиги тууралуу коррупцияга каршы күрөшүүнүн принцибин бекемдейт. Мыйзам жоопкерчиликти гана күчөтпөстөн, коррупциянын алдын алуу боюнча бирдиктүү жана комплекстүү эрежелерди камтыйт. Бардык мамлекеттик органдар өзлөрүндөгү коррупциялык тобокелдиктерди аныктоо үчүн ички анализ жүргүзүүсү милдеттүү болуп саналат жана коррупциогендик факторлор түшүнүгүн так аныктайт. Бул коррупцияга шарт түзгөн жагдайлар мыйзам бузууга алып келе электе аныкталып, жоюлушу керектигин билдирет. Система үзгүлтүксүз иштеши үчүн мыйзамда коррупциянын алдын алуу боюнча ыйгарым укуктуу орган аныкталган. Анын милдеттери мамлекеттик органдардын коррупцияга каршы аракеттенүү маселелери боюнча ишин координациялоо, мамлекеттик органдарда жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында коррупциялык тобокелдиктерди аныктоо жана башкарууну баалоо, коррупцияга каршы саясатты ишке ашырууга методикалык колдоо көрсөтүү, эл аралык кызматташуу жана коррупциянын деңгээлин өлчөөнүн улуттук системасын түзүү. Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгына ылайык, бул ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган болуп, Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы аныкталды. Кызыкчылыктардын кагылышы жөнгө салынды. Кызматкер бул тууралуу өзү билдирүүгө, ал эми жетекчи тиешелүү чара көрүүгө милдеттүү. Коррупцияга каршы чектөөлөрдүн тизмеси менен бирге, алар жайылтылган адамдардын чөйрөсү кыйла кеңейди. Коррупция тууралуу билдиргендерге карата өзүнчө бөлүк арналган. Мамлекеттик органдар билдирүүлөрдү жиберүү үчүн ыңгайлуу каналдарды түзүүгө милдеттүү. Ал эми маалымат берүүчүлөрдүн жана алардын жакындары мыйзамсыз куугунтуктоодон коргоо үчүн укуктук механизмдерге ээ болушат. Мамлекеттик ишканалар жана мамлекеттик үлүшү бар компаниялар үчүн ички контроль күчөтүлдү. Комплаенс программалар жана ички иликтөөлөрдү жүргүзүү милдеттүү болуп саналат. Сан ариптештирүү жана финансылык көзөмөл күчөтүлдү. Бюрократия жана адам тарабынан кабыл алынган чечимдер канчалык аз болсо, коррупция үчүн шарттар ошончолук азаят. Кирешелер, чыгашалар, эсептер жана мүлк канчалык ачык болсо, мыйзамсыз баюуну жашыруу кыйын болот. Жаңы мыйзам коррупцияга каршы саясаттын бир бөлүгү катары коррупцияга каршы маданиятты калыптандырууну камтыйт. Кабыл алынган чаралар жөнүндө ачык маалымат көбүрөөк болуп, түшүндүрүү иштери, окутуу, социалдык жана медиа кампаниялар күчөтүлөт. Мындай иш коррупцияга чыдамсыздык жалпы нормага айланышы үчүн мамлекеттик кызматкерлерди, жаштарды жана бүткүл коомду камтышы керек. Мамлекеттин жаңы логикасы коррупциянын кесепетин күтпөстөн, анын каналдарын алдын ала жабуу болуп эсептелет. Ал эми коом үчүн эрежелер түшүнүктүү болуп, көзөмөл күчөйт жана мыйзам бузууларды жашыруу мүмкүнчүлүктөрү азаят. Коррупцияга каршы жаңы система, адилеттүүлүк, ишеним жана тартип үчүн